Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Этноспорт эрендери автордук программабыздын кезектеги саны сиздердин назарда. Бул ирет этноспорттун бир түрү, ошол эле мезгилде Борбордук Азия чөлкөмүндө мындан сырткары ата-бабалары көчмөн турмушта жашап өткөн бир катар элде кеңири тараган көк бөрү спорту тууралуу кеп кылабыз. Элибизде көк бөрү оюнунун алгачкы аталышы улак тартыш катары кеңири таралып келген. Бул оюн эң байыркы ат оюндарынын бири. Түштүк Алтай элинде кек бөрү, башкырларда күк буре, казактарда көк бар деп аталып жүрөт. Көк бөрү ат спортунун символу деп айтылып келет жана ал ат чабышуудан, оюндан турат. Чабандестер эчкинин же торпоктун денеси үчүн күрөшөт. Аны кармап алуу же өзү менен кошо ары бери чапкылап жүрүү максат эмес. Аны илип алып кеткен адам өтө шамдак айлык менен атаандашына жеткирбей барып, көк бөрү үчүн атайын орнотулган тай казанга салуу керек. Ар бир элде бул спорт ар кыл ойнотулат. Эрежесинде да өзгөчөлүктөрү, айырмачылыктары бар. Мисалы, алгачкы түрүндө ат үстүндө туруп улакты жерден илип алган адамдын артынан эч ким ээрчиген эмес. Атаандаштары ордунда кала берген. Ал эми улакты канжыгасына илген адам түз эле мээлжеген жерге алып барып таштаган. Мында көпчүлүк учурда улакты илип алган чабандес кайсы айылдан болсо ошол айылдын чок ортосуна же айылдагы кадыр бар туу адамдын үйүнө алып барып таштаган. Улакты алып келген жигиттин даңазасы чыгып, мыкты чабандес катары айтылып жүрчү. Анда эмесе биздин ойду адистер уласын. Бул көк бөрү биздин ушу ата-бабабыздан келаткан бул салттык оюн. Бул көк бөрүнүн өзү тарыхында божомол боюнча айтып кетсем, мен өзүмдүн оюм боюнча ушу келаткан тарыхка токтолсок, бул ошол убактагы жигиттер, ушу ата-бабабыздын убагындагы жигиттер ушу айылдарга карышкыр, көк бөрү ушундай малдарга тийип, ушундай немеси залакасын келтиргенине байланыштуу. Буну болсо ошо айылдын элдери барып, ошо карышкырдын өзүн кармап алып, анан ошо баягы күчкө толуп турган жигиттер карышкырды көк бөрү кылып тартчу экен да. Анан кийинки убактарда баягы көк бөрү улам азая бергендиктен табылбай калганына байланыштуу, ушу кийинки жылдары ушу улакка текеге өтүп калышкан экен да. Өзүнүн салты ошондой болуп айтылып келет бүгүнкү күнгө чейин. Бул илгертен, эзелтен ата-бабаларыбыз ойноп келген улуттук оюндар. Бул көк бөрү илгерки салмурут, жанагы куш салмай, анан тайган агытып, бүркүткө салмай, анан көк бөрүгө карышкырга салмай, ошондон улам келип чыгып калган оюн көк бөрү. Ушу улуттук оюн дүйнө жүзүнө катталды. Биздин чыныгы ата-бабаларыбыздан калган улуттук оюн экенин даңазалай турган бир чоң масштабтагы оюнубуздун бири ушул оюн болуп калды, көк бөрү. Жогоруда айтылып кеткендей, көк бөрү оюнунун алгачкы түрүнүн биринде аламан чабыш катары ойнотулуп келген. Мында көп сандаган чабандестер катышкан. Ага кошулган аттардын саны да чектелген эмес. Ошондой эле эч кандай эреже колдонулбаган. Анын кесепетинен канчалаган оюнчулар жаракат алышкан. Ат түгүл өмүрү менен коштошкондор да болгон. Жана аламан деген улагыбыз бул
баяркы эрежеси жок оюн экен да. Андан жаңжал көбүрөөк чыгат экен. Негизинен элдин көпчүлүгү азыр ушу көк бөрү 5-5ке көп басым салып калышты да. Эрежелүү оюн ушу 5-5. Ушу элдин баары ынанып турат азыр. Көкбөрү тууралуу, көкбөрү Кудай кааласа мындан буяка өөрчүйт. Менин ушундай оюм бар. Себеби мына аламан улактарда көп жаңжалдар, тарапма тараптар, өлүп атат ошонун ичинен. Ушул жаман нерсе болуп атат. Бул халыстар токто дегенде токтойт, башта дегенде баштайт. Бул эми тартиби менен болуп аткан иш. Анан жанагы аламан улакка машина сайып, чоң байгелерди сайгандар ушул көкбөрүгө сайып берген болсо ошолорду. Анда биздин улакчыларыбыз абдан өнүкмөк. Акыркы кезде бул оюндун жаңы түрлөрү киргизилип, жаңыча эрежелер колдонулуп жатат жана өтө каттуу талаптар менен коштолууда. Аламан улак тартыштан айырмаланып, өзүнчө аянт белгиленип, атайын тайгазан орнотулуп, оюнга катышуучулардын саны да чектелүү. Эми тайгазанга чабылган көкбөрү жөнүндө токтолсок да, мунун эрежелери, аянттары канча болуш керек? Мен биринчиден баягы оюн башчыларынын алдында ушул көкбөрүнүн аянтчасына токтолсом, бунун жалпы эни бул узун тегерек формада болот. Узундугу 200 метр болот, ал эми туурасы 70 метр болот. 2 тайгазан орнотулат. Тайгазан ушу немеден 4 диаметрлик немеден алысыраак болуш керек. 2 тайгазандын ортосу 140 метр болуш керек да. Анан тайгазан өз салынышы жалпы баягы аянты деп коет, ошол 3-6 болот. Bunun özü biyiktigi 1 metr 120 santimetrdi түзөт. Баягы эн белгисине эни деп коет, баягы жоонураак болуш үчүн 2 метр өлчөмдө болот. Ал эми улактын үстүндөгү ошо салардын үстүндөгү баягы бул тегерек формада, ромик формада келип туруп, баш жагында кичине куушураак жери болот. Бул болсо борт деп аталат да, үстүч. Бул 80 сантиметр болот. Ал эми улак түшчү чуңкур жери бул 50 сантиметр болуш керек да. Анан мен ушу оюндун эрежелерине да токтоло кетсем, бул жерде 2 команда беттешет. Бул жерде 12 болот, 12 бала оюнчу, 12 ат болуш керек. Анан улакты башларынын ардына атайын көкбөрүнүн кийими менен 2 команда келип чыгып, элдердин алдына тизилип, анан ар бир оюнчунун аты менен кошо элдерге тааныштырып, анан кийин 2 команда тайгазанды көздөй барып, 2 тайгазанга айланып келип, саламдашуу жолу менен башталат. Башталганда 3 тайм болот бул өзү. 20 минутадан 3 таймда өтөт. 10 минутадан 2 эс алуу атайын өлчөмдөгү убактылары бар. Бул 10 минуттан болот. Анан бул жерден дагы биринчи башталганда ошо ортодогу тегерек аянтчадан башталыш керек улак. Андан кийин улак барып сүрмө топ болуп тайгазанды айланып келгенден кийин кайсы жакка барып тайгазандын тушуна эгер улак түшүп калса, ошонун жанында 3 тегерекче болот. Ошол мындайча айтканда кайсыгы тайгазандын жанындагы тиги оюн улак түшүп атканда ошол тегерекчеге барып токтолот. Ал эми тайгазан келип улак салынгандан кийин уже ортодон башталыш керек болуп калат да. Анан бул жерде дагы өзүнүн чектери бар. Мисалы, баланы камчаласа, атты камчаласа, ал бул деп коет, бул 2 минутага оюндан четтетилет. Ал өзү талап жооп берет ошондой. Ал эми ошондой эле оюн убагында баягы финалга жакындаганда биздин кыздар билесиз да, аттарын алмаштырып, баланы алмаштырышы мүмкүн. Ошон үчүн булардын документтери дагы ар бир бала, оюнчу баланын аркасына аттын сүрөттөрү менен анкеталар толтурулат. Аттарга дагы өзүнө тиешелүү документтер, баланын да өзүнө тиешелүү документтери болот да. Эгер аттарды алмаштырып ийсе, оюнчулар алмаштырып ийсе, ал уже командадан четтетилиш керек, симайт этилиш керек да, өзүнүн шарты боюнча. Ал эми ортодогу 2 оюнчу чыгат, буга 1 минутадан убакыт берилет. Жекеме жек деп коет. Бул жерде 1 минуттан ичинде 2 оюнчу ала албаса, кийинки оюнчулар керек болуп калат да. Ошентип отуруп, анан кайсы команданын оюнчусу алып кетсе, анан улак баштала берет. Эми бул жерде эрежеде бардык нерсе бар.
керек болсо акчалай штраф салган дагы эрежелер бар да. Антсе да Кыргызстандын аймактарында айырмачылыктар болуп жаткандай. Мисалы түндүк тарапта 5-5тен болуп Тайгазанга улакты таштоо үчүн ойнотулса, түштүк тарапта дагы деле болсо аламан улак тартууга көбүрөөк ыкташып жаткандай. Аламан улакта чоң улак болот, аңа колда көп болуш керек, атыңда өтө күчтүү болуш керек. Анан бул Тайгазанга чабуу ал эми ыкчам катуу оюн, өтө жөскө оюн, оңой эмес. Көрүнгөндөй мындай лай болот, курук жерлер болот, катуу урдурат. Бул спортко кошулган оюн да көкбөрүчү. Анан кичине жакта көрүп турсаң, элдер да көрүп турат. Тайгазанга тиштеп. Ал да оңой оюн эмес эми көкбөрүчү. Ушул көкбөрүнү ушинтип элге аралашып, ушинтип байкалган үчүн көкбөрүгө кошулуп калдым мен. Анан сборный кылып мынабу Жаңы Дикан айылынан, Ырыстан, Ачыдан чогулткан сборный командалардамыз. Ошо бирге командасы болуп чыкканбыз. Көп чоң аттар анан көкбөрүгө чуркай албай калат. Аламан улакка чуркапчы. Анын эрежеси бөлөк, мунун эрежеси бөлөк. Бул менин атым орто ат. Мен Тайгазанга барып чапсам деле чуркап кете берет. Бирок Аламанга барганда кыйла Тайгазан издейт да. Улакты алганда Тайгазан тегерем чуркайт. Аламанда Тайгазан жок болот. Кайка чуркашын билбей ушинтип калат. Аламанга чабып үйрөтүп койсоң, Тайгазанга келип чуркай албай калат. Ошон үчүн Аламандыкы отдельный, көкбөрү баягыныкы отдельный болот. 5-5ти өнүктүрүш керек. Şu Taygazanга аттар сай үйрөтүш керек экен, ат керек экен, биринчи очередде ат тууралуу экен. Тайгазанга барып аттар барып токтосо, улак ырыткан да оңой экен. Качып турса сала албайт экенсиң. Ат керек экен биринчи очередде, ат үйрөтүш керек экен. Мында неме болуш керек экен? Команда көрсөтүш үчүн ат күчтүү болуш керек экен, аттарды командаң жакшы болсо көрсөтөт экен да. Ошондо тосуп зашта кылып берсе, улакты алып турсаң, ошондо салып көрсөтсөң болот экен өзүң. Ошондо өнүксө болот экен. Анан эң алгачкы жолу канча жашыңда ушу көкбөрү таласына чыккан ошол эсиңде барбы? Эсимде бар. 7-чи класстан бери эле ушу Аламан оюнуна эми чабып жүрөм, улак. Быйыл эле чабып атабыз 5-5ти. Буга чейин бир гана Аламан улакка чыгып. Аламан улак 2 айдан бери тренировка кылып аттык. Кандай байгелер, кандай сорундарды уттуң? Эми өзү Аламандабы? Төө тайлар болду. Бирок бул Тайгазан кызык болсо керек, э? Тайгазан кызык экен, бир намыс экен да. Мындай өрөн дегендей. Намыс. Эми бир жолу ушунда калыш керек да. Ушунда калыш керек экен. Борбордук Азиянын бир катар өлкөлөрүндө атайын спорттун бул түрүнө окута турган чабандестерди даярдап жаткан мектептер да ачылып жатат. Ошону менен катар атайын мелдештер уюштурулууда. Ал эми ар бир мелдеш калыстарсыз өтпөйт. Оюн башталып атканда эки команданын тең капитан командалары ортодогу 3 калыс болот. Ортодогу башкы калыс деп коет, а эки жакта боковой калыстар болот да. Ортодогу калыс айткан нерсеси бүт чечилет, ал эми боковойдагы калыстар булар жана улак тартып аткандагы, заага чыккандагы, ошо полядан чыгып кеткендердин баарын көзөмөлдөп турат да. Калыстарга биз көрүүчүлөр ыраазы элебиз. Калыстардын бул жерде көп маселени чечип коюшу мүмкүн. Туура эмес калыстык кылса, бул балдардын дагы шагы сынат. Мындайча айтканда, көп даярдык кетет буга деле. Бир жыл келип анан ойношот. Кичине нерсе менен балдардын шагы сынып калса, бул жаман нерсе. Калыс деген бул далысында калыс болуш керек. Кудай калыс деген нерсе. Анан кийин мына ошто болгон кечеги эле көрүнүш. Эки бала орто калып туруп, камчы менен бир баланы башына кагып койду. Калыс карап туруп, эч нерсени чечпей койду. Ушул нерсени көргөндө кээ бир бала оюндан кызыкпай да калышы мүмкүн. Ошон үчүн калыстар аябай жакшы алып барыш керек муну. Калыстардын көптөн көбү калыстардан зависит этет. Адатта ат спортунун бардык түрүнө карата атайын саяпкерлер оюнчу аттарды даярдашат, алдын ала камданышат, тапташат. Бул иш дагы өтө жооптуу. Аны ар ким эле жасай албайт. Бул үчүн кесипкөй саяпкерлер керек. Акыркы мезгилде атайын топтошкон мыкты тажрыйбалуу адамдардын тобу түзүлүп жатат. Алардын арасында Ветадис,
саяпкер, ат жабдыктарын жасоочу, такачылар, усталар бар. Тынар Курбаналиев бул кыргыз элине таанылган кудулубуз, эл журт баардыгы тааныйт. 8 жаштан 80 жашка чейин тааныган адам. Ушул бизди командага спонсор, башчыбыз болуп дайындалды. Биз 3 айыл өкмөттөн түзүлгөн балдар, ар айыл өкмөттөн бирден уюштуруу комитетине мүчө кылып дайындалып, уюштуруу комитетинин төрагасын шайлап, анын ичинде ветврач, ат такалагыч, ушундай баардыгынын өзүнүн ордорду менен кадимкидей кылып түзүлдү, документальный кылып ушундай. Бирок бир гана жери биз азыр айлык албайбыз, өзүбүздүн демибиз менен ушу Кыргызстанда бир көкбөрүнү өнүктүрүү үчүн эле жөнөкөй эле бир кичинекей дем менен эле кетип атабыз. Бирок рахмат ошо Тынардын, Курбаналиевдин дагы ушинтип дем өрчүсүнө бардыгы ыраазы, эл дагы ыраазы. Кудай буйруса ушинтип тартип менен кетсе, ар ким өзүнүн ордун жасайт. Такачысы такасын, ветеринары аттарды карайт, өзүнүн справкасы менен, каны менен бардыгын жакшынакай кылып. Биздин ошо төрагабыз балдардын аң сезими менен мамиле кылат. Кандай бири-бири менен мамилесин, ошондон анан иш алдыга кетет. Акыркы мезгилде көкбөр оюну кеңири жайылып, ат спортунун арасынан суурулуп чыгып, чоң аброй ала баштагандан улам азиялык жана дүйнөлүк чемпионаттар, эл аралык мелдештер өтө баштады. Мына ушундай ири мелдештерден кем калышпаган бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда да көкбөрү оюну башкы орунга коюлуп, биринчи жана экинчи оюндарынын көркүнө чыгарганына бардыгыбыз күбө болгонбуз. Алдыда 3-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну өткөнү турат. Ага саяпкерлер менен чабандестер азыртадан камылгаларды көрүп жатышат. Быйыл бизде 3-чү көчмөндөр оюну болот. Ушу 3-чү көчмөндөр оюнуна ушу биздин бүгүнкү күндө Жалал Абад областында өтүп жаткан ушу көкбөрүүчү оюнчуларыбыз дагы тандалып, ушу Кудай буйрса биздин республикалык деңгээлде көкбөрүү боюнча курама командага киргенге аракет жасоо үстүндө. Бизде дагы мына көрүп атасыздар, жакшы оюнчулар бар, жакшы аттар бар. Ушу оюнчулардын арасынан дагы тандалып мыкты оюнчулар Кудай буйрса биздин Кыргыз Республикасынын курама командасына кирет деген жакшы үмүттөр бар. Жыйынтыктап айтканда көкбөрү оюну ЮНЕСКОго кыргызстандыктар тарабынан киргизилип, улам кулаш жайып баратканы кубанычтуу. Айрыкча жаштардын бул ат спортуна кызыгуусу артып, атактуу чабандестер чыгып жатат. Мына ушундан улам бул ат спорту мындайча айтканда байыртадан келе жаткан этноспорттун бир түрү болгон көкбөрү дагы кылымдар бою ойноло берерине ишеним күч.